Таласта кыргыз күрөшү боюнча окуучу балдар жана кыздар арасында облус биринчилиги жогорку деңгээлде уюштурулду. Мелдешке 200дөн ашуун окуучу жаш балбандар катышып, күч сынашты. Чемпионат Талас облусунун Кыргыз күрөш федерациясынын демилгеси, облустук спорт башкармалыгынын колдоосу жана Альянс Алтын компаниясынын демөөрчүлүгү менен өттү. Мелдештин негизги максаты кыргыз күрөшүн жаштар арасында өнүктүрүү жана келечектеги чемпиондорду тарбиялоо. Бүгүнкү болуп аткан күрөш Талас областынын кыздар жана балдар арасындагы окуучулардын Талас областынын биринчилиги деп аталат. Облус спорттун катышуусунда Альянс Алтындын демөөрчүлүгүнүн алдында ушу бүгүнкү иш-чараны өткөрүп атабыз. Мелдеш аябай кызуу өтүп атат. Мелдештин өзгөчөлүгүн айта кете турган болсом, буга чейин кыргыз күрөшүндө кыздардын күрөшү жок болчу. Быйыл улуттук дирекция аркылуу чечим кабыл алынган экен. Кыздарыбызды уже күрөштүрүп, биринчи алгачкы турнир десем болот да. Алдыда дагы спартакиадалар бар. Ошого даярдык деп койсок да болот да. Анан бүгүнкү турнирди колдоп берген Альянс Алтын компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Спорттун бардык түрүнө жана областыбыздын өнүгүшүнө дагы көптөгөн салымдарын кошуп жүрөт. Компанияга ийгилик каалайбыз. Бул жолу килем үстүндө облус аймагынан келген 210 жаш спортчу күрөштү. Кыздар 8, эркек балдар 9 салмак категориясында беттешти. Таймаштар курч мүнөздө өттү. Жаш балбандар мыкты даярдыкты көрсөтүп, жеңиш үчүн акыркы мүнөткө чейин күрөштү. Жыйынтыгында мыкты күрөшкөн жаш балбандар жеңүүчү аталып, диплом, медаль, акчалай сыйлыктар жана кызыктыруучу белектер менен сыйланышты. Менин атым Абжалбек Нурайым. Мен Талас районунун Манас айылынан келгем. Өскендер агайыма ыраазычылык билдирем жана бугай агайыма ыраазычылык билдирем. Ошонун аракетинен мен ушул биринчи орунду алып алып турам. Башында мындай коркуткан, мындай мандаш болуп, дагы мындай өзүмө ишенип, ниет коюп, ошентип биринчи орун алдым. Насыпбеков Кайрат, Маданият айылынан болом. Чемпион болуш үчүн эмгектениш керек, эң биринчисинде. Эмгектен тренировканы калтырбаш керек. Иншалла Кудайым буйруса күрөш менен кеткен ойлор бар. Ушу биринчи орунга алып келген Айбек агайыма чоң рахмат. Барыңыздарга рахмат, ушу Альянс Алтын компаниясынан чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Сыйлоо аземиндеги белектер балдар кыздарды өзгөчө кубантты. Мындай турнирлер жаштардын күрөшкө болгон кызыгуусуна чоң түрткү берет. Ар бир мелдеш алардын тажрыйбасын арттырып, жоопкерчилигин күчөтөт. Бул тууралуу турнирдин башкы калысы билдирип, демөөрчүлүк кылып жаткан Альянс Алтын компаниясына жана демилгечи болгон Кыргыз күрөш федерациясына ыраазычылык билдирди. Бизде бүгүнкү күндө ошо мына кыргыз күрөш Кудай буйруса жанданып атат. Биздин ыраазычылык билгизебиз. Талас областынын Алтын альянсына ушу спортторду колдоп жүрөт. Мына бүгүнкү күндө биздин дагы кыргыз күрөш улуттукту колдоп, областтын биринчилигине өтүп берип атат. Биздин ошондой эле президентибиз Насыр президентибиз бар. Ошо. Мына байгелер дагы жалпы Алтын альянсындагы биринчи орунга рюкзак 2,5 сом акчалай медаль кубоктор менен берип атат. Экинчи орунга да ошондой 2000 сом барзовкасы менен, үчүнчү орунга 1000 сомдон ошо резина эмелер менен берип атат. Пристери жакшы, Кудайга шүгүр колдоп атканына биз ыраазыбыз. Рахматыбызды айтып кетебиз. Жалпы биздин федерациянын атынан, жалпы тренерлердин атынан да. Белгилей кетсек, Талас облусунда улуттук спортту өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп келет. Айрыкча жаш балбандарды колдоо жана ири спорттук иш-чараларды өткөрүүдө Альянс Алтын компаниясынын салымы чоң. Компания кыргыз күрөшү гана эмес, спорттун бардык түрлөрүн туруктуу колдоп, жаш спортчулардын ийгилик жаратуусуна өбөлгө түзүүдө.